New York Times басылмасы президент Дональд Трамп өзүнүн жогорку даражалуу жардамчылары менен Ирандын өзөктүк жайларына ыктымал сокку уруу жолдорун талкуулаганын жазды. Пакистанда исламчыл радикалдар француз элчисин өлкөдөн чыгарууну талап кылып, Исламабаддын жолун турушту. Европа коронавирустун экинчи толкуну менен күрөшүүнү улантууда. Бир катар өлкөлөрдө чектөөлөр күчөтүлдү. Саламатсызбы? Бүгүн Азаттыкта ушул жана башка темаларга алдыда кеңири кайрылабыз. The New York Times басылмасы ишенимдүү булактарына таянып, Иран маселеси 12 ноябрда Ак үйдүн сүйрүү залында жабык талкууланганын жазды. Ага вице-президент Майк Пенс, мамлекеттик катчы Майк Помпео, генерал Марк Милли жана коргоо министринин милдетин аткаруучу Кристофер Миллер катышкан. Трамп ата жардамчыларынан Ирандын өзөктүк жайларына жакын капталарда сокку уруу жолдорун сураган. Басылманын ырасташынча, Трамптын жардамчылары аны мындай оюнан кайтууга көндүрүшкөн жана муну жаңжал курчуп кетиши мүмкүндүгү менен негизишкен. АКШнын расмий өкүлдөрү бул маалыматты 17 ноябрда Reuters агенттигине бышыктады. Ага ылайык Трамп сокку уруу мүмкүнчүлүктөрүн сураган, окуя андан ары кандай өнүгөрүн уккандан кийин оюнан кайткан. Маалыматтарга караганда, Трамп Иран маселесине Бириккен Улуттар уюмунун атомдук энергия боюнча агенттиги, тактап айтканда МАГАТЭ, расмий Тегеран байытылган урандын запасын көбөйтүп жатканы тууралуу баяндама жасагандан кийин кайрылган. Ак үй азырынча буга байланыштуу расмий комментарий бере элек. The New York Times басылмасы Ирандын Натанз заводун бутага алуу жагы каралганын жазды. Мунун алдында МАГАТЭ бул жайда эл аралык өзөктүк келишимдеги нормадан 12 эсе көп көбөйтүлгөн урандын запасы бар экенин билдирген. Буга чейин Дональд Трамп Ирандын өзөктүк куралга ээ болушуна жол бербей турганын эскерткен. Мен Кошмо Штаттарынын президенти болуп турганда, Иран эч качан өзөктүк куралга ээ болбойт. Өткөн айдын аягында МАГАТЭ Иран уран байытуу үчүн центрифугаларды кураштыруу боюнча жер алдында завод куруп жатканын билдирген. Анда бул жай Натанздагы өзөктүк объектинин жанында салынып жатканы белгилүү болгон. МАГАТЭ курулуш жүрүп жатканы боюнча жандоочтон тартылган сүрөттөрдү дагы жарыялаган. Вашингтон менен Тегерандын чатагы Кошмо Штаттар 2018-жылы Иран менен 6 дүйнөлүк державанын ортосунда түзүлгөн өзөктүк келишимден чыгып кеткенден бери курчуп жатат. Трамп Иранга каршы жаңы санкцияларды киргизген. Буга жооп катары Иран келишимдин айрым шарттарын аткаруудан баш тарткан. Эки өлкөнүн жаңжалынын өөрчүшүнө ушул жылдын башында Ирандын таасирлүү генералы Касем Сулейманинин өлтүрүлүшү дагы себеп болгон. Ал январь айында Багдадтын четиндеги аэропорттун жанында америкалык дрондун соккусунан каза тапкан. Вашингтон Сулейманини АКШнын жакынкы чыгыштагы объектилерине жана аскерлерине кол салуу уюштуруунун артында турган киши деп эсептеп келет. Тегеран буга байланыштуу АКШны кескин айыптаган жана өч аларын эскерткен. Трамптын кызматтык мөөнөтү аяктарына 2 айдай гана убакыт калды. Ал Джо Байдендин жеңишин таануудан дагы эле баш тартып келет. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык. Европа коронавирустун экинчи толкуну менен күрөшүүнү улантууда. Бир катар жерлерде буга чейин көрүлгөн чаралар илдетти ооздуктугу жетишсиз болуп, өкмөттөр кайрадан чектөөлөрдү киргизүүгө аргасыз. Австрия тургундары 17 ноябрдан тартып 3 жума көчөгө эркин чыга алышпайт. Бийлик мындай чараны вирустун жайылышын токтотуу, саламат сактоо системасына күч келтирбөө жана Крисмас майрамы алдында дүкөндөргө кайрадан ишин жандантууга шарт түзүү үчүн көрүп жатат. Дүкөндөр менен бутиктер кыйналат. Эртең эле жым-жырт болуп, болуп калат. Биз консерва балык сатабыз. Дагы жакшы керектүү азык деген тизмеге камтылган. Башкаларга кыйын эле болот. Жаңы эрежелерге ылайык азык-түлүк жана башка эң керектүү деген товар саткан соода түйүндөрү, дарыканалар ачык болот. Мурда түнкүсүн гана коменданттык саат киргизилген болсо, азыр күндүз да үйдөн чыкпоо талап кылынат. Албетте тамак аш алуу же башка эң зарыл иштерге тыюу салынбайт. Швеция өкмөтү 24 ноябрдан баштап 8ден көп кишинин чогулуусуна тыюу салды. Жазында эпидемия туу чокусуна жетип турган кезде 50 киши деп чектелген. Жайында өлкө дээрлик нормалдуу турмушка кайтканда 300 киши кылып көбөйтүлгөн.
Бүтүндөй коом, бүтүндөй Швеция үчүн жаңы эреже киргизилип жатат. Спорт залдарга, китепканаларга барбагыла, конок чакырбагыла, отуруштарды уюштурбагыла, баардыгын токтоткула. Швецияны экинчи толкун континенталдык Европадан кечирээк каптады. Соңку бир айда инфекциялангандар кескин өсүп, реанимацияга түшкөндөр көбөйүп кетти. Сөз болгон чектөө 4 жумага киргизилгени менен андан ары узартылып, жаңы жыл майрамдарында да күчүндө калышы ыктымал. Ал арада Түштүк Корея Сеулдун ири бөлүгүндө кайрадан социалдык аралык нормаларын сактоого милдеттендирди. Бийлик азыр чаралар көрүлбөсө кризис капташы мүмкүн деп эскертти. Эми жүздөн көп кишинин чогулуусуна тыюу салынмакчы. Диний, спорттук иш-чараларга катышкан адамдардын саны азайтылууга тийиш. Бир нече күн катары менен өлкөдө инфекциялангандардын саны 200-дүн айланасында болуп келатат. 17 ноябрдагы статистикага ылайык глобалдык алкакта коронавирус 55 миллиондон ашуун кишиден аныкталды. 35 миллиондон көбү айыкты. 1.331.000 бейтап илдеттен көз жумду. Айнура Жекше кызы, Прага. Сиз бүгүн Азаттыкта жаңылыктар түрмөгүнө ортоктош болуудасыз. Эми башка кабарлар менен кыскача таанышып алыңыз. Франциянын президентине нааразылык иретинде Исламабад шаарындагы кан жолду туруп алган диний топтун өкүлдөрү 17 ноябрда кайра жолду ачышты. Пакистан бийлиги нааразылыкка чыккандарга Франциянын элчисин өлкөдөн чыгаруу маселесин талкууга алабыз деп убада берген соң алар ушундай чечимге келишти. Техрик-и-Лабайк Пакистан тобунун миңдеген активисттери 15 ноябрда полициячылар менен кагылышып кетип, башкала Исламабадка алып бара турган негизги автожолду торуп салышкан. Демонстранттар Франциянын Пакистандагы элчисин өлкөдөн чыгарууну жана Францияда өндүрүлгөн товарларга расмий тыюу салууну талап кылышкан. Октябрь айынын соңунда франциялык Самуэль Пати аттуу мугалимди сабак маалында Мухаммед пайгамбардын элеси бар карикатураны көрсөтүп, сөз эркиндиги тууралуу айткандыгы үчүн чечен бозгуну мууздап өлтүргөн. Президент Макрон бул окуяны террордук кылмыш катары айыптап, өлкөдө сөз эркиндиги эч кыйшаюусуз жашоо сүрө берээрин убада кылган. Дүйнөдөгү айрым мусулман жамааттарында Макрондун сөзүн исламга каршы аракет катары айыптап чыгышкан. Кенияда пандемияга байланыштуу мектептер жабык болгондуктан өспүрүм кезинде эне болгон кыздардын саны өстү. Эл аралык куткаруу комитети IRC-нин маалыматына караганда өлкө түндүгүндөгү Лодвар шаарында өспүрүм кезинде боюна бүтүп калгандардын саны быйыл былтыркыга салыштырмалуу 3 эсе өсүп, 625ти түзгөн. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму билдиргендей, бардык эле мамлекеттерде 15-19 жаштагы кыздар арасындагы өлүмдүн негизги себептеринин бири катары кош бойлуулук жана төрөт саналат. Эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюму 2021 жылы мектептер ачылганда кош бойлуу кыздар жана өспүрүм энелер мектептеги билим алуусун улантуу үчүн Кения өкмөтүн аларга толук шарттарды түзүп берүүгө чакырды. Армениянын президенти Армен Саркисян өлкөдө мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоо өткөрүүгө чакырды. Ал 16 ноябрдын кечинде жасаган телекайрылуусунда Никол Пашиняндын өкмөтүн мөөнөтүнөн мурда өтө турган шайлоонун жол картасын түзүп чыгууга чакырды. Чектелүү укуктарга ээ болгон президент Саркисян соңку күндөрү бир нече саясий партиялардын лидерлери менен сүйлөшүүлөрдү өткөргөн. Арменияда премьер-министр Никол Пашиняндын кызматтан кетишин талап кылган акциялар уланып жатат. 16 ноябрда миңдеген адамдар башкала Еревандын көчөлөрүнө чыгышып, Никол саткын деген урандарды чакырып турушту. Алар Пашиняндын Тоолуу Карабактагы 6 аптага созулган аскердик кагылышууну токтотуу боюнча келишимге кол койгонуна нааразылыгын билдирип жатышат. 10 ноябрда Орусиянын арачылыгы менен жетишилген тынчтык келишимине ылайык эми Тоолуу Карабактын улуттуу бөлүгү кайрадан Азербайжанга өтмөкчү. Перуда бир апта ичинде бийликке 3-чү президент келди. Өлкө парламенти 17 ноябрда көпчүлүк добуш менен Франциско Сагастини мамлекет башчысынын милдетин аткаруучу кылып жактырды. Перуну 2 жылдан бери жетектеп келген Мартин Вискарага импичмент жарыяланган. Буга анын коррупцияга айыпталышы себеп болгон. Андан кийин бийликке келген мурдагы парламент төрагасы Мануэль Мерино Далама 6 гана күн президенттин милдетин аткарды. Өлкөдө токтобой жаткан толкундоолордо 2 демонстранттын каза болушу аны кызматтан кетүүгө мажбур кылды. Мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо Перуда кийинки жылдын 21 апрелине белгиленген.
Британиялык дипломат Стивен Эллисон күтүүсүздөн Кытайда элдик баатырга айланды. Британиянын Чунцин шаарындагы башкы консулу дарыяга чөгүп бараткан студент кызды 16 ноябрда куткарып калган. Эллисон калаа четиндеги дарыянын жээгинде ити менен сейилдеп баратып, сууга чөгүп жаткан кызды көрүп калат. Социалдык тармактарга жайылган видеолордо жаш кыз суу үстүндө чалкып агып баратканын көрүүгө болот. Башкы консул дароо сууга секирип, чөгүп бараткан адамды куткарып калган. Ага ыраазы болгон жергиликтүүлөр дароо ысык чай анан кийим алып келип беришкен. Дипломатка кытайлыктар социалдык тармактарда ыраазычылыгын билдирип, аны баатыр деп аташууда. Кытай менен Британиянын алакалары соңку кездери Гонконгдогу окуялардан улам чыңалып кеткен. Лондон Бейжиңдин Гонконгдун аймагына улуттук коопсуздук боюнча жаңы мыйзам киргизүү чечимин сынга алган эле. Сиз бүгүн Азаттыкта жаңылыктар түрмөгүнө ортоктош болдуңуз. Аны Элиза Киненбаева жана Кубат Касымбеков даярдадык. Саламатта болуңуз.